Саламатсыздарбы, Медиа 24-тün жалпы катталуучулары. Кайрадан сиздер менен мен Турганбай Памири. Ал эми эскерте кетсек, биз буга чейин Турганбай менен маек курганбыз. Бүгүн биз Кара Балта шаарындабыз. Кара Балта шаарындагы Памирлик туугандарыбыздын жакшылык күнүнө күбө бололу деп келип калдык. Ооба, ошондой эле биринчи жолу Кыргызстан жергебизде Памирлик кыргыздардын үйлөнүү тою болуп жатат. Үйлөнүү тойдун салттуу өзгөчөлүктөрүн сиздер менен биргеликте көрсөтүп кетмекчибиз. Андыктан каналдан алыстабаңыздар. Кыргызстанда ошо кыргыз жергебизде мекенибизде ошо Памирлик кыргыздардын салты менен той болуп атат. Бизде жакшы жаңылыктар бар. Азыр жанымдагы күйөө бала бүгүн кимдин күнү десе күйөө баланын күнү. Биз болсо биринчи күйөө жолдош, бул жак экинчи күйөө жолдош. Күйөө жолдоштун кызматы ошо күйөө бала менен болуу, ошонун билбегендерин үйрөтүү жана ошонун жанында ырдайт. Памирче ырдайт. Азыр түшүндүрүп кете турган болсок, астыбызга аш тамактар келип олтурат. Карап турсак, толтур аш тамактар турат бул жерде. Негизи эле күйөө баланын эки күйөө жолдош болот. Бирөө кыз жактан, бирөө уул жактан. Мен кыз жактагы күйөө баламын. Бул жак болсо уул жактагы. Жана эки жеңеси болот. Азыр жеңелерди тартпай эле койдук. Бирөө дагы кыз жактан, бирөө уул жактан болот да. Ошол кыздын жардамчысы, уулдун жардамчысы болуп. Азыр бул жакта могул каттама, Памирлик кыргыздардын улуттук тамагы. Улуттук Памирде жасалат. Каймак менен, ошондой сүт менен жасалып, бул кайнеженин табагы болду да. Бул тамактар платный, мындай орусча айткандачы. Мындай акчалуу тамактарда бунун акчасын күйөө жолдошторго баланын ата-энеси берип койгон да. Ушундай тамактар келет, ошону төлө деп. Жанында отургандар бекер эле жейбиз да. Кайнеженики кайнеже күчтүүрөөк, мындай чоңураак да. Кайнежеге мындай 1000 сом салынат да. Мындай 1000 сом мода кайнеженин тамагы экен деп билсе болот. Монда кайнеженин тамагы деп билсе болот. Ама 500 сомдуктарды карай турган болсок, бул балдыздыкы. Мисалы, күйөө баланын аялынын сиңдиси же сиңдисиники да, ошолор жасаган, ошо 500 сомдор. Бул акчалар каякка барат? Бул тамактарды биз жейбиз, түгөтүп жейбизби же түгөтпөйбүз, ал өзүбүздүн немебиз да. Бул акчаларды ошол кайнеже алат, балдыз алат. Ошентип азыр күйөө жолдоштун жанындабыз. Анда бисмилла, тамактан жей бериңиздер. Каттаманы мынтип сындырабыз да. Я, жей бериңиздер, уруксат сиздерге акча төлөндү же. Мынтип сындырып. Ана кайнененин тамагы калганда, кайнененин тамагы бул кой. Ага күчтүү эле акча төлөнөт да. Памирде мал соёт декчи. Мал сойгондо 2000 сомдон салат дечи. Мында азыр мал жок ана. Казан каттама кылат дейт. Олорго көп салынат жакчы. Мында азыр каттама эле кылдык. Мындай көмөчтөн каттама эле. Анан күрүч эле салдыкчы. Памирде болсо мында азыр бизде мал да жок да, Памирде болсо кой соёт. Şu koydun basıga mukabil pul beretçi. Bir koy soysa misali bizden yerde bir koy 6000 so'm. O yakta Afgan deydi. Bizden özümüzün memleketin pulu var. 1000 so'mduk 1000 Afgani dep koyat. Oşo 1000 men salat 500'den var. Mana şule akçanın esebide onda da eseb bolat. Oşona. Ona жаң той кылатыган адам балдыртан малын сатат, акча кылып коет. Мындай күйөө жолдошторго жаң атасы берип коет. Эми ошо жаң сат боюнча ырдатканда жаңдай табак киргизгенде жаң күйөө жолдошторго берип коет. Анан жаң акчасын салып, ашкан акчасын кайра атасына тапшырып берет. Бул акчаларды эми ошо жаң кайнежеси, балдызы ошолор алат да. Ошолор алат.
Анан ар бир эмеден ооз тилип чыгасыздар э? Ар биреди. Мындай биздин Памирде мындай салт да бар. Жаңы күйөөгө табак киргенден кийин аксакалдын бәрин кычырып кирет. Аксакалдын бәрин кычырып киргенден кийин анан ол аксакалдар жет кой союлат онда. Союлганда анан жаңы аксакалдар тамакка күйөөгө жардам. Жаңы койдун пулун ошол аксакал эле төлөп койот. Күйөөнүн пулу өзүгө калат. Assalamu alaikum dostlar. Biz ошентип күйөө бала менен эки күйөө жолдош болуп келдик. Азыр бул үйгө киребиз. Бул жакта күйөө балага кайнене тарабынан сунушталган өзүнүн кийимдерин кийгизебиз. Ошон менен биз биргеликте болуңуздар. Андан кийин кийгизгенден кийин эки күйөө бала эки жактан ырдайт. Мен ырчы эмесмин, бирок мени кошуп коюшту да, негизи деле жаман ырдап койсом кечирип коюңуздар. Кийин күйөө балага кийим кийгизет. Кайнене тараптан кийим кийгизилет да. Кадимкидей улуттук кийимдерин, костюм, шим, калпак, кыргыздын улуттук баш кийими, байпак, жоолук ороп ушинтип кийинишет. Азыр кийим кийгизебиз, монда кийим бар. Достор, азыр могу түйүнчөктөгү ошол күйөө баланын кийими кайнене тарабынан сунушталган. Ошону азыр күйөө балага могу кийимин чечип туруп, кайнене тарабынан сунушталган улуттук кийимди кийгизебиз. Кеттик анда. Буну түйүнчөктү моголар алып келди, буну ачкычы деп акча берип ачтык да. Мына калпак. Моголдагы өзгөчө нерсе болуп атат. Кызыл, көк деп атайын боелуп, күйөө бала үчүн даярдалган. Азыр мондай свитер, бардык кийимдери даярдалган. Ошону бирден кийгизип чыгабыз. Бул Памирлик кыргыздардын улуттук баш кийими, аты шапак деп аталат. Буну негизи өзүнчө эле кийет. Бирок азыр биринчи той болгондо селден ороп атпайбы? Селден таакай кийбейт, бир эле ушул биринчи эле тойдо кийет, андан кийин көп деле кийбейт да. Ошонун сыртынан оройт. Бул актык деген, жакшылык деген нерсени билдирген үчүн ошо селди оройт да. Шапак орогон ачкыч береби? Анан дагы бир нерселер эжелер түшүндүрүп, бул селде болуп атпайбы? Селде бул сүннөт дагы кийим да, бул шариаттачы. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы селде оронгон да, бул жакшылык. Эң негизгиси жакшылыкты гана билдирет да. Саатты тагып аласың, өзүң ыңгайлуу кылып эле. Моголдагы кыргыздын улуттук чапаны 5 кабат болот. Немелерди көрдүңөрбү буну? Ол байпак. Байпактар. Буну масын билесиздер да. Масыны кийип туруп, масы могу жерге чейин келет, анан могул жери гана көрүнөт да. Могул жери эле көрүнөт, анан бул дагы кыргыздын ою чиймелеринен. Байпак. Мана азыр кийет мана. Кайненеси тигет, жеңеси тигет, ошо мүмкүнчүлүгү бар, кандай тиксе ошо эң негизи. Могул пайча таңуу деген могу бутту мындай шымдын бак элегин оройт да. Бул дагы кыргыздын оюусун билдирген, оюусунан жасалган, аты пайча таңуу да. Эки бутуна эки неме кылган да. Байпакты анан үстүнөн кийет. Өзү деле. Кийинүүгө сөзсүз түрдө жардам берет. Негизи күйөө жолдош мындай опыты бар күйөө жолдош болот да. Биз эми жаңыдан неме болгон, биз анча кийдиргенди билбей атабыз. Могу байпакты. Оңдо. Сол жагына. Мына көрүп турганыңыздардай эле байпакты кийип атат. Анын сыртынан масы. Мына бул кадимкидей эле масы. Сиздерге оң солу барбы? Окшош. Өзүнүн кийимдери бул жакка калат да. Өзү кийип келген кийимдер ошол неме кайын журтуна калат. Бирөөнө берет, ошол кийип алат. Мындай, мен дагы чапан жаманам. Күйөө жолдошту билгизген. Кана дагы не?
Эми жок калпак кийилбейт да. Beli bekem bolsun degen. Belingdi bekem bayladың. Азыр эми эки күйөө жолдош ырдайт да, могу жерге туруп бир сүрөткө түшөбүз. Kesmen tartarım sana. Келиңиз, сүрөткө тартыңыз. Кайтып туруңуз, сүрөткө түшүп алалы. Сен нар жагынан тур. Тарап кой була. Ey keçirgin meni ey mekenim. Defterda jatып отүлөсүн. Ey taştap kettim ey alыска. Теңи туштуктун ороту. Ey kelip kaldım ey kayradan. Айдатка менен отүгөсүн. Ey kızmat kılam ey kalısça. Аркар бир кийго гайбе. Bolduk şeyde benlerim tükendi. Yürüyük, da çıkmam. Oşo bizdin ırыбыз бүттү. Мен негизи ырдабайм. Бир аз кечинде ыр жазган болчумун мекен жөнүндө. Анан ошону ушул Памирдин акцентине обонуна салып ырдадык. Буйрус алдыда дагы жакшы өзгөчө жаңылыктар бар. Сиздер менен бирге болобуз. Кандай ырлар ырдап атасыз? Адатта негизи айтайто десем айтайын, атыңдан сенин толмочум деп мындай сүйүү жөнүнө көбүнчө ырдалат да. Мындай угуп көрсөңүздөр. Анан өзүнчө мындай сүйүү жөнүндө өтө көп айтылат да. Мен эми ал ырларды ырдап жүргөн эмесмин. Кечинде бир аз мекен жөнүндө, ошо мекениме келип, Памирде жүргөнүмдү бир аз эңсеп туруп, бир аз жазганымды айтып койдум. Ошол обонго салып элечи. Адатта негизи сүйүү жөнүндө ырдалат да. Эми ушул той болуп атат бүгүн. Исламиндагы да бир өлөң айтып койсун да. Азыр бизде Исламидин деген байке, кыргыздын өлөңү деген бул дагы ырсаптар менен коштолот. Ошону сиздерге тартуулап кетсин. Мен bir өлөң айтайын, бирди айтайын, сабагынан ачылган гүлдү айтайын. Жыгылганда сөйөгөн пирди айтайын, атаң менен энеңди эмек айтайын. Ар кайсынын башыдан жак айтайын, илеба кыз илеба той сеники. Жибек менен жырмаган чи сеники, кошарыктан аттаган койдун үбү. Koşurumu salıngan baydın kızı, ilave kız ilave toy seniki. Evet böyle. Kız yanına açık koydu da özgürtü. Pamirlik jigit Kasım menen jana Bayastan байке Кыргызстан жигит кол күрөшмөкчү. Андыктан күбө болуп бериңиздер. Баштадык. Андыктан күбө болом кандай. Анда жебиш бул тарапта. Bir жиликти бөлүп коет, анан кийин келип жана кыздын үстүнө той болотчу. Келип таштайт. Таштай албаган болсо, анан кийин тартып алса, олордуку болот. Тартып ала албаса, же олор ондан маслихатташып туруп эки командага бөлөт. Тең кызга чыгат, тең уулга. Эки команда кылып туруп, анан бир киши жүгүрүп барып таштап берет. Ошондон талаша баштап, анан келип анан кыз жактылык таштайбы, уул жактылык таштайбы. Ошонун бир чапан изети бар. Анан ат бар жерде той болсо, только ат менен. Бүгүн болот да, бул жакта жилик талаш. Эми муну ойнойбуз десеңер болот. Бар.
жогорудагы өзгөчөлөнгөн салттарымдын бири бул жилик талашуу экен. Азыр ошол жилик талашмай салтына күбө болобуз. Бул жакта жигиттер кудалар тараптан, кыз тараптан, анан эркек бала тараптан талашышат экен. Күбө болобуз бул жакта. Mana bu kişi kızacaktın jigitede bul uttu. Айтсаңыз азыр ошондо ким утту? Kızacaktın jigitede bul. Kızacaktan uttu. Айыл. Uğulcaklar utulup kaldı. Өзүңүз таптырып келдиңиз. Атым алмаз бузакны тургунумун. Аны өтүп баратып кызык болуп кетти. Тамирликте бөлүнбөйбүз, бирбиз да, кыргызбыз да. Аны чогуу катыша алды деген ой менен болду. Жакшы салт экен. Ошол. Биринчи жолу катышкансыз. Биринчи жолу. Мусаев алмаз. Эми бул Памирлик кыргыздардын тоюнда отурабыз мабыл. Мен да өзүм Памирлик боломун. Памирдан келгенбиз, биз Түркияда жашайбыз да. Ошон үчүн азыр бул той болуп аткан жер мен өзүмдүн биздин тилибиз менен тагам, тайкемдин балдарынын тою болуп жатат. Эми бу жакта өзгөчөлүк бул кыргызстандыктан айырмасы бизде кыздын үйүндө той болот. Кыздын үйүндө той болот. Кыздын үйүндө бизде пата той деп коет. Пата той баланын үйүндө болот биринчи күнү. Анан ал сойгон коюн эртеси күнү кыздын үйүнө алып келип, ошо той кыздын үйүндө болот. Анан күйөө бала да кыздын үйгө келет. Бүтүн баягы тойдун тамашалары бар немеси кыздын үйүндө болот да. Баягы ун чачылган деген оюн бар. Бизде аттуу анан жүйө келип бири-бирине ун чачышып ойнойт. Бүгүн болбойт. Бүгүн өтүп кетти да. Кудалар келатканда бу жакта эки жанагы эркек тарабы менен кыз тарабы келатканда кыз тарабы унду жай чөнтөктерине салып турат. Анан тияктан ун чачышып ойношуп кетет. Анан кийин жаштарга улак берилет. Анан ашалды талаш деген болот. Ошондой оюндар болот да. Анан кыз кыңшылатты дейт. Көшөгөнүн астына кыздарды алып келип кызга алып келип баягы өлөң айтат. Өлөң билген киши ырдап, кызга жандай ак батасын берет да. Азыр болот го, эми кичинекей чакан болот. Анан ошо кечке чейин уланып, анан кечки саат 4-5ге чейин той анан никесин кыят. Никесин кыйып бүткөндөн кийин анан той таркайт да. Анан кийин күйөө бала кыздын үйүндө калат. Анан 3-4 күндөн кийин төшөк жийди болот. Төшөк жийди болуп, күйөө баланы апарып коет үйүнө, өзүнүн үйүнө. Анан кийин 1 айдан кийин, 2 айдан кийин себи даяр болгондо көчүрүп берет да. Ошондо көчүрүп берет. Тойдон кийин 1 айдан кийин ушундай. Күйөө бала ошого чейин жүрөр. Жога чейин жүрбөйт. Эгер жакын болсо барып келип жүрөт. Алыс болсо азыр эмеде, Алайда да булар туугандары. Алайга кетет 1-2 күндөн кийин күйөө бала. Анан кийин булар себин даярдагандан кийин 1 айдан кийин көчүрүп барат. Кээ бирде 6 айда болуп кетет да, мисалы үчүн. Сеп качан даяр болсочу. Саламатсыздарбы. Бул жакка биз түркиялык кыргыздар болуп келдик. Памирдеги туугандарыбыз 3,5-4 жыл болду бул жакка келгенине. Анан биздин Түркиядагы кыргыздар да ошо Памирлик кыргыздардан бөлүнүп, анан Түркияга кетип калган экен. Анан бул жактагылар дагы ошо Кыргызстанга келип калды. Биз жаңы келгенден баштап булар менен жакшы байланыш түздүк. Алар менен жолугуштук. Азыр болсо ушул жакта биздин
ошо кадимки ошо биздин менин тайкем болот, тагам. Ошолордун балдарынын тою болот экен. Анан Кыргызстанда көп тойлорго катыштым, көп тойлор көрдүм, бирок этникалык болуп кыргыздардын биринчи тоюна азыр катышып атам. Анткени бул эми Түркияда өзүбүздүн тойлорубуз болот эле. Бул жакта биринчи жолу ушундай тойлор көрүп атам. Мага да аябай кызык болуп атат. Буюрса этникалык кыргыздар көбөйө берсин, тойлорубуз көбөйө берсин деп. Көрүүчүлөр, Памирлик кыргыздардын салты менен бул жака келинге түз киргенге болбойт экен, жада калса анын жүзүн көрсөткөнгө болбойт. Бирок ошентсе дагы биз келинге берилчү сеп деп коебузбу, же болбосо төшөк деп коебузбу, ошолорду кирип сиздерге көрсөткөнгө аракет кылалы. Бул жерде карап көрсөңүздөр бүт эле эжелер, карындаштар олтурат. Ошого караштуу эле аялдарга тиешелүү буюм тайымдар экен. Бул жалпылай айтканда шакек жүздүк деп коет да. Шакек деп кыргызчасын айтса жүздүк деп өзүбүздү эки тилди бириктирип койгонда. Бул жакта деген бул неме уул тараптыкы болот да, уул тараптыкы. Буну ошо отурган эжелерге, карындаштарга ар бирине мындай күзгү шакек таратып беришет да, ар бирине. Эч ким калбаш керек, ошондо таратып мындай самындар, жиптер, мындай шакектер ошондой ар бирине бирден таратылат. Күйөө тараптан жалпы элге белек болот да, мындайча айтканда. Жалпы кыздар журтка. Мындай кадимкидей мындай шакектерди аралаштырып салып алып эле мынтип тутат да, кармагыла алгыла деп. Анан ар бирisi бирден алышат. Чоңурактарына мындай чоңураак белек кичинектерине, жаш курундарына карапчы. Анан бунун ичинде наваты болот, шоколад, конфет болот, үй тиричилигине шириндиктер. Бул жакта азыр буяк кыз тараптыкы жеңе, анан бул болсо эжеси эле болуп атат. Ошол таратышып атат да. Эң негизгиси бул милдетти жеңелер аткарат да. Эки тараптын айырма жок да, аткарылат. Бирок бул уул тараптан болгон белек да бул кайын журтка. Азыр таратышат, ошондо көрөсүздөр. Кийимдери боюнча айтып берсеңиз, азыр дайым эле ушинтип кийинип жүрүшөбү же бул майрамдарда гана кийинет? Бул кийимдер эми теги Памирден ошентип биздин ата бабаларыбыз кийинген экен. Азыр эми майрамдарда жанагындай бир кызыгып ошондой кийет. Атак мындай үйдө жанагындай базарда, шаарда дегендей андай кийишпейттер да. Азыр эми биздики мында. Анан эми кээ бирлери мындай таштагысы келбей кызыккандар да бар. Бирок майрамдарда артыкча жанагындай немелерди тагынып, анан ошондой кийимдерди кийишет. Жана кызыл жолукчандар, кыз анан турмушка чыккандан кийин ошо ак жолук башкаса. Ошондон жана аял менен кыз айырмаланат. Ар дайым мусулман коомундардан болсун. Амин. Кошоруп кошоруп. Раббана атина фи дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабал. Амин.